Меримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Мына ушундай аманчылыкта, эсенчиликте сиздер менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Ыйык Рамазан айында мына ушундай бизге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Марва телеканалында Орозодо 30 күн долбоору. Мен кызматыңыздарда Эрболот Касымтегин. Бүгүн биз жашообуздагы эң маанилүү болгон бир темада сүйлөшөбүз. Бул темада эң жакшы сүйлөп бере ала турган жана ошондой эле бул маселеге тийиштүү болгон нерселерди тоо этер жерин берип бизге пайдалуу маалыматты бере ала турган биздин урматтуу биздин устазыбыз конокто Мыктыбек Арсанбек устаз. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Студияга кош келдиңиз. Сиз менен биз ушун менен мен эстесем 2019 жылы дагы Орозодо 30 күн долбоорунда жолуккан экенбиз. Бүгүн дагы Аллах Таала насип кылып, мына ушундай көгүлтүр экранда элибизге жакшы пайдалуу маалымат берүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат. Урматтуу биздин телегөрүүчүлөр, радио угуучулар, ошондой эле бизди социалдык тармактарда көрүп аткан угармандар, көрөрмандар, буйруса биз бүгүн сиздер менен жалкоолук деген темада сүйлөшөбүз. Мына ушул жалкоолук эмнеден улам келип чыгат? Негизи эле жалкоолукту биз кантип жеңебиз? Устаздан бүгүн мүмкүн болушунча максимум пайда алып калууга аракет кылалы. Себеби устаз жалкоолукту аябай жакшы билет. Чындыгында жалкоолук ар бир адамда бар да. Жалкоолук бар, бирок кимдир бирөөдө созулуп кетет. Кимдир бирөөдө бат эле. Ну, жалкоолук болот. Биз жалкоо элбиз дейбиз да. Себеби акыркы кезде созулуп кетти бир аз чындыгында. Бирок жалкоолуктан пайда тапса да болот. Жалкоолуктун кубатын ишмердикке жумшаса болот. Негизи чындыгында устаз, бүгүнкү күндө биз тренингтерде дагы окуп калабыз да. Жаштардын 90% жалкоо экендигин мойнуна дагы алат да. Жалкоомун дейт. Бүгүнкү күндө мен жалкоо эмесмин деген адам аз, өтө аз. Анан ушундай раз жалкоолук деген тема болду. Негизи эле жалкоолуктун мындай картинасын кандай чийсек болот устаз? Кантип сүрөттөсөк болот? Кандай абал болот адамда, жалкоо адамда? Бул бир анекдот төп келет ушуга. Азыр эсиме келди. Bir kırgыздın kölçögü var eken de, kölmesi var eken. Anan kölmenin jegine talpağın jayıp koyup, kışayıp jatıp, deyip jatat eken, deyip jan başlap koyup, anırdap koyat eken. Jan başlap jatsaң sonunda. Anan janında bunday jol var eken, joldan bir jööt ötüp barat tur maşina menен. Anam maşinasını toxtatıp, akırın düşüp gelip, "O senin gölmön bu?" dedi. "Ova" deymiş. "Ne var bu gölmede?" dese. "Kim bilet ne var eken?" "Bunun ne var gölmönü?" dese, "Bilmem. Alıp koyganbız şu turat." "Bunu işletmeyizmi?" "Kantip işletemiz." "Kantip balık bak." Ne kılan balık bağıp deydi. Kanday ne kılan? Nereye жазып koyup kıvırılgan balık? Deyip anan elleri gelip toxtoydu. Anan sen kıvırıp beredin. Anan köp adamlar gele başlaydı. Köp balık kıvıra başlaydın. Anan ne oldu? Anan akça düşüyordu sağa. Anam ne kılam deydi. Alakçan alazında nereye bir kafe sal. Adamlar köp gelip kafeden jeytirgan, başka netlerdi de jeytirgan bolot. Anan sağa köp akça düşe başlaydı. Anam ne kılam deydi. Ağa restoran sal. Anan, o restoranda hem o dünyanın bar joğundan balık alıp gel, adamlar başka jaktardan atay senin balığın jegeni gezsin, deyip kayırmak menen karmap kıvırıp jesin. Köp akça düşe başlaydı. Murdaktan da köp düşe başlaydı. Anam ne kılam deydi. Mınerge mehmankana salıp koydu. Adamlar şu çet jakalardan gelip senin kölmöngөн balık jegençe es alıp mehmankanada jatabız deydi. Takır başka akça düşe başlaydı. Anam ne kılam deydi.
чет мамлекетке саласың ресторандарды, анан мейманканаларды саласың, анан өзүңдүн яхтаң болот. Яхтаң менен деген деңиздерде жүрөсүң, наркы жээгине чыгып алып жатасың ушинтип жыргап. Деде кыргыз айтат. А мен не кылып атам? Мен не кылып атам? Ушунун баарын ошо монтаж кылып урутуп жыргап жатат да. Мына жалкоолук. То есть натыйжага ыраазы. Жалкоолук бүгүнкү тренинг тилинде зона комфорта деп коет. Адам азыркы абалына ыраазы болуп калган. Нафсиси ыраазы. Балким аң сезими каршылык көрсөтөт. Иштеш керек эле, кыймылдашыбыз керек эле, мындай кылыш керек эле. Бирок затына келгенде нафсиси ушул абалга ыраазы. Акылына нафсини акылын басып алган ушул маселеде акылы күчү жетпейт. Тургуза албайт. Анан жатат. Ушинтип деп. Көпчүлүктө ушундай эмнеден пайда болот? Вот жөөт келип максатты коюп берип атат. Кыргыз максатты албай атат. Демек, бул маселе биринчи кезекте максатсыздык. Жалкоолук максатсыздыктан. Максатты биз түшүнбөй калдык да. Максат эмне? Биз муктаждыгыбыз менен жашап калдык акыркы кезде. Курсак ачса оокат жейбиз, уйку келсе уктайбыз, бойго бүтсө төрөйбүз, бирөө ала качса барып отуруп калабыз. Ушу кырдаал бизди башкарат. Биз кырдаалды жөнгө салып, кырдаалды биз башкара албай калдык. Эмнеге? Максат жок. Не кылабыз? Каршылык көрсөтүп, башка эмне деле кылмак элек. Эрге тиймекпиз да, всё, апкачты отуруп калдык. Башка эмне иш кылмак элек, курсак ачты. Мен айтам, эмнеге жашап атасың десем, өлүш керекпи дейт. Эмне кылып алайлы? Өлүп алыш керекпи дейт. То есть альтернатива жок, максат жок. Анан эмне кылат? Вот жалкоолук, максатсыздыктан негизи максат. Дагы психологияда бул нерсе аябай көп айтылат экен, себептери. Но бизде коомдук менталитет ушу максатсыздыктан деп эсептейм. Адамдар биз өзүбүз ыктыярдуу түрдө жашоону кырдаалга берип койгонбуз. Вот сен кырдаалдар башкарат. Да, эмне кылсаң ошо кыл. Жана не деп коебуз? Өлгөн балык нук менен агат экен да. Тирүү балык каршы агат экен. Биз нукка өзү таштап койгонбуз, жашоо нугу бизди каяка алып барат. Анан ушу чалкалап жатып алып, нук бизди алып кетип атат. Биз hem бийлик мынтип атат, hem бизде коррупция, мына бизде иш жок деген наалыма гана иште жалкоолук жок. Наалыганда жалкоолук жок. Калган нерсенин баардыгында эч кандай максат жок, максатсыздык. Көрөкат деп коебуз, ошо акча издемей ушул максат болгон, бирок бул максат эмес да. Максат бул жашашың керек да мына жашоодо. Эмне кыласың жашап, аны билбесең, жашоо деген эмне билбесек, өзүбүз кимбиз аны билбесек, эмне кылабыз? Эмне кылмак элек? Жатабыз жамбаштап. Негизи мен ойлойм да, устаз. Бул жалкоолуктун өзүн деле түшүнбөйт окшойбуз биз. Себеби жалкоолук эмне дегенде көпчүлүгү жөн эле зээригип жата берүү, жок мындай кандайдыр бир аракеттери менен гана сүрөттөйт, бирок негизги өзөгүн сүрөттөй албайт да. Демек, адамдар жалкоолуктан арылышы үчүн биринчи максат коюусу шарт экен да. Жок, максат коюусу талаптардын бири болуп калабы. Муктаждыкка өтөт. Адам муктаждыктан максат коюп калат. Кандайча карап, жалкоолук өзү эмнеден пайда болот? Адамда нафси деген бар. Нафси бул өз. Адамдын өзү. Менин өзүм, ушу менин нафсим. Өзүмдөн, өзүмө деп атпайбызбы? Ошо нафсим деген сөз. Өз. Мен жана өз бар. Нафси бул Аллах субханаху ва таала эненин жатынында адамга ошо 4 ай 10 күн болгондо үйлөп киргизген жан деп коюшат. Мен ошол жандын бир көрүнүшү нафсиби деп да ойлоп коем. Нафси бул бир программа. Адамды этияттыкка, ушу бир өмүрдө этият кылып жашата турган бир программа. Нафси этияттык программасы. Ал биринчиден коркот, коркунучтан биринчиге умтулат. Ушу коркунучтан умтулганын каалоо деп эсептелет. Эгер нафси
тарбия көрген болса, тарбияланған болса, ал неден қорқады, қаяққа ұмтылады, ал біледі. Тарбияланбаған болса, ал автоматтық түрде, инстинктивно қорқа береді. Жұмыштан қорқады, энергиям кетеді дейді, өліп қалам дейді. Энергиясын кетіруден, қуатын кетіруден қорқады нәпси. Барған жері ұшыл. Егер мақсат нәпсиге түшініксіз болса, нәпси ал мақсатта интересі жоқ болса, ал мақсаттан нәпси бір қызықшылықты көрбесе, пайданы көрбесе, аға барбайды. Нәпси барбайды. Қызық болған нәрселерді ғана жасайды. Өзіне ұшыл нәрсе зарыл десе барады нәпси. Ме бұл нәпсінің компьютері. Нәпси қалаған нәрсені есептеп береді. Нәпсіні кеде ескертеді. Жана ақылы нәпсісіне башы иіптер же башы иіп. Кеде аңсезім ескертеді нәпсіні. Мынау жерде бір қорқыныш бар. Бірақ нәпси аны қорқыныш деп есептебейді. Ал тарбияланған емес. Тетірісінше ақыл айтады, мұнан қорқпа, мұнан жасаш керек. Нәпси андан қорқып тарбияланып қалған. Ұқпайды ақылды. Мені ұқпайды. Ме анын компьютері. Ме анын қаражат. Аллах Тағала нәпсіге компьютер берген үшін. Ме деген. Жалқаулық емнеден пайда болды? Меде конкретті тапшырма жоқ. И тапшырма болса да ал дуалдарға илініп бұнда актуалды емес. Жана нәпсіге ал, мұнда айтқанда, манисіз. Манисіз. Нәпси қызықшылығы көрсетіп нәпси андан еш пайда көрбей етеді. Анан эмне болду? Жалқаулықтың түрлері бар да. İşte создықтыру деле жалқаулыққа кирет. Ертең қылам, бүртігін қылам. Мен мұны қылбайым деп баш тарту деле жалқаулыққа кирет. Жалқаулықтың өзінің адаттары бар. Жалқаулық программасының адаттары бар. Жана бұлардың ордына іштермандық программа адаттарды қою бұл ерікті талап қылады. Ошондо мен айтам, жалқаулық эмне десе, адамда қуат отырып қалса да жалқаулық пайда болады. Ол бір ішті қылыш керек, түшінеді. Ырғып тұруш керек. Бірақ энергиясы жоқ, қуаты жоқ, алы жетпейді. Бұл да бір проблема. Біздің динде бір қатар айтылады шул нәрселер. Садақа бербесең де жалқау боласың. Садақа да жалқаулықтан құтқарады. Қандай түшінсе болады? Мынау тренингте барлығы түшіндіріледі. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бізде ушундай бір сонун бір мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Устазга Аллах Таала разы болсун. Ушул жалпы калай калкка, жалпы элибизге мына ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип атат. 3 күндүк устаз жалкоолукту жеңүү деген марафон уюштуруп атат. Эгерде биздин арабызда мен ушул жалкоолукту жеңүү үчүн мен өзүмдүн үстүмдөн иштегим келет, мен дагы түшүнүктөрүмдү кеңейтким келет дегендер болсо, биз атайын экранга биз номерлерди коюп койдук. Мына ошол номерге сиздер WhatsApp аркылуу кайрылып, бул марафондон алдын ала орундуктарды алып, сиздер бул марафонго катышсаңыздар болот. Мен озеки да айтып коеюн, 0553 23 60 02 номерлерине чалып, тагырага жазып WhatsApp аркылуу сиздер марафонго катыша аласыздар. 3 күн мына ушундай марафон болот. Бул марафонго акысыз катышууга мүмкүнчүлүк бар. Рамазандын урматына 3 күн акысыз, биринчи күнгүзү жалкоолук. Калган экинчи программасын кыскача айтып өтсөңүз. Калган 2 күн эртең, бирси күн айтабыз. Эртең көрсөңөр, эртең дагы бир темасын бияктан чечмелейбиз. Но аерде марафонда биз ушундай сүйлөшүп атабыз, жалгыз эле мен эмес. Бул онлайнда болот. Онлайнда, ар ким үйүндө. Россияда болобу, Арабияда болобу, Ошто баткенде, мына ушул WhatsApp менен кирип бизге катталса болот. Мындата бир 2 саат иштейбиз го. Жалкоолук деген эмне? Азыр мен үстүртөн айтып атпаймынбы? Кандай түрлөрү бар? Кантип жеңиш керек? Кайсы адаттарды пайда кылыш керек? Жалкоолук, өзү жалкоолук 15 секундта жоюла турган маселе. Болот. Бирок аны түшүнүш үчүн өтө көп убакыт керек. Жалкоолуктун табиятын түшүнүү, аны башкара билүү жана жалкоолукту жеңүүнү үйрөнүү бул түйшүк. Аны үйрөнгөндөн кийин 15 секунд. Мындай бир кнопкага окшоп калат. Адам психикасында, нәпсисинде бир кнопка пайда болот. Өйдө көтөрсөң лампочка кебет, ылдыйга түшүрсөң. Кээ бир маселеде жалкоо болуу да керек. Кээ бир маселеде жалкоо болуу да керек. Тамак жегенде жалкоолук кармаса жакшы болот. Уйкуда жалкоолук кармаса жакшы болот. Да? Кээ бир маселеде араба жеңил болуп тез аткаруу зарыл. Ошон үчүн 3 күндүк акысыз марафон
марафон деп атап койдук эми. Рамазандын урматына түз эфирде атай өзүнчө бир платформада жабык формада өтөт. Анткени телевизордо, Facebook же болбосо Instagramда өтсөк, кирди чыкты көп болот экен. Анан фейктер да көп, ар нерсени дабдырап, дөбдүрөп жаза берет го. Анан жок. Тарбияланган бир аудиторияны чогултуп, ошолорго hadya кылып берели. Өзү бул жанагындай төлөмө акы төлөнгөн тренингдин контенттеринен бирок Рамазанга эл журтка берели дедик. Ошон үчүн мына WhatsApp номерге чыгып, мен теле көрүүчүлөргө түшүнүксүз болуп калбаш үчүн радио угуучуларга дагы биз кайталап коелу. 0553 23 60 02 номерлерине сиздер WhatsApp аркылуу байланышып, анан ушул марафонго катышсаңыздар болот, достор. Бул ушундай бир сонун мүмкүнчүлүк. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биз атайын кыргыз эли үчүн, жалпы ушул карапайым эл үчүн атайын тренингтерди уюштуруп келебиз. Ийгилик академиясы тренинг борборунда бир канча багытта тренингтер бар. Биз ушул акылуу болгон тренингтерди атайын жалпы элге, мындай орусча айтканда доступный болушу үчүн, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жеткиликтүү болушу үчүн биз шарт түзүп берип атабыз. Бул мүмкүнчүлүктөн жакшы пайдаланып калсаңыздар. Орундар чектелүү. Орундар чектелүү. Мына WhatsAppка чыгып, 3 күндүк марафонго катышам деп жазып койсоңор, менеджерлер тилер каттап коет. Анткени орундар чындыгында чектелүү, батпай калышыңыздар мүмкүн. Бирок ким жалкоолугун жеңем десе катышкыла. Анан жөн эле кызыгып алып, акыркы кезде мындай бир чоң проблема бар да. Тарбия маселесинде Аллах субханаху ва таала адамдардын курагына жараша тарбия инструменттерин берет экен да. Мындай айтканда. Мисалы үчүн балалык кезде кызыгуу менен үйрөнөт экен бала. 5, 6, 7 жашка чейин балага баардык нерсе кызык. Тиштеп көрөт, сындырып көрөт, майдалап көрөт, жасап көрөт, койчу кызыгуу менен. Андан кийин үйрөнүү башталат, окуу башталат. Анан кийин биздин куракта олуттуу бир 20дан кийин 15тен баштап ко, 18 деп коелук. 18ден карлыкка чейин адам жоопкерчилик инструменти бар. Ал жоопкерчилик алып, аламга мамилени жоопкерчилик менен жасайт. Коомуна өзүнө. Но тарбия жок коомдо адамдар олуттуу куракта деле кызыгып жүрө берет экен. Өзү 40ка чыгып калса деле кызык, бардык нерсе кызык. Мына эмне кылып атат экен, мына кандай болот экен, мына аягым эмне менен бүтөт экен, мына эмне дейт экен, мынаны кылсам эмне болот? Кызык, бардык нерсе кызык. Акыркы кезде биз тренингтерге өтө чоң проблема ушунда. Чөл эле кызыгып келе бергендер көп да. Ага, керекпи, керек эмеспи? Ойлобойт. Себеби убактысы бар, кыла турган иште эле жок. Кызык, барып көрөлүчү эмне болот экен. Келет мындай кино көргөндө сен угуп отура берет. А мен жанагындай сурап турам. Эмнени түшүндүң? Эчтеке түшүнбөйт. Эмнеге отурасың бу жерде? Кызык болуп атат да, кызык. Биз жашообуз ушу кызыккан үчүн өзгөрбөйт экен. Кызыгуу эчтеке күчү жетпейт экен. Ал болгону эле бир кызыгууну канааттандыруу. Кошунанын үйүндө эмне бар экен, мына каякта экен, мына мындай кандай экен, муну кандай экен. Ал өзүнө керектүү нерсени издебейт. Кызыктуу нерсени издейт. Керектүү эмес, кызыктуу болгон. Кызыгы канды, бүттү башкага өтүп кете берет. Бул кызык, бул кызык. Азыр бүтүндөй жаштар бар. Бир 20-25теги жаштар ушундай азыр бир нерсени кармап туруп, ушундай капшырып жасап жатырган куракта ал дагы эле кызыгып жүрөт бир нерсеге. Бир күн карасаң бул жакта, бир күн карасаң бул жакта. Бир күн карасаң мунун этегин кармаган, бир күн карасаң мунун этегин кармаган. Эмнеге? Кызык. Бардыгы кызык. Кыргызда аябай жакшы сөз бар. Терек бир жерде көктөйт. Эгер терек ар нерсеге кызыгып секире бергенде эле, терек эмес, помидор да болмок эмес да. Ошон үчүн биз айтабыз, бул туруктуулук, олуттуу куракта эртерээк бышкан жигиттер жоопкерчилик алат. Да, кызык. Кеттик, мына жака барып келбейли. Эмнеге? Кызык да муну. Жок, силер барып келгиле. Мен ишим бар дейт. Мына олуттуу жигит. Ошондой. Жалкоолук, кызыгуу жалкоолуктун биринчи көрүнүшү, биринчи каалгасы. Адам кызыгып атат, демек жалкоо, жашоодун эч кандай максаты жок. Демек, кызыккандар эмес, мага керек дегендер катталсын, Мага керек дегендер. Рахмат устаз. Мен бир нерсеге кайра кайткым келип атат да. Сиз бая ушул жерден бир нече мүнөттөр мурда нафси
акылдын бири бири менен болгон иштөө принциптерин айттыңыз да. Ошону дагы бир аз ачпайлыбы? Менимче Кыргызстанда эч ким муну айта элек болсо керек. Ушу мен көп мындай орустардын дагы тренингтеринде көп уга элекмин. Балким батышта бардыр, англис тилдүү тренингтерде бардыр. Душа деген маселе. Орус аудиториясында баягындай кандай десек эми бир мистикалык эле тренингтерде болбосо, медитацияларда болбосо мен көрө элекмин. Биздикине окшогон прикладдык тренингтерде нафси жөнүндө сөз уга элекмин. Биздин өзөгүбүз бул нафси да. Ошон үчүн өзүбүз да. Нафси деген өзүбүз. Аллах Таала бизге киргизген менталитетибиз. Менталитет бул нафси. Психология деген сөз арабча нафсания болуп катарылат. Нафсини изилдөө илими бул психология. Адамдын мүнөзү, кулку, мүнөзүнүн кырлары, адаттары ушунун бардыгы нафсиде болот. Акылда дагы эмес, мээде дагы эмес. Биз тилекке каршы эмнеге мына ишти мен кылып койдум? Билбейм кандай кылып койдум ошону. Ата муну кылып койдум деп эмнеге кылып койдук? Буга эмне таң калып атат десе, мээ таң калып атат. Нафси кылып койду. Нафсинин кылганына мээ. Ооба, мээ макул эмес. Ошондон улам психологдордун да азыр ушундай күчтүү психологдор чыкты Россияда өзгөчө. Нейробиология, микробиология аркылуу ошо мээнин иштөө системасын жанагындай зондтор менен, электроддор менен, жанагы нейрондордун иштөө активдүүлүгүн күзөтүү, МРТ, койчу укмуш эмелер менен мээ кайсыл тапшырманы аткарганда кандай иштеп атат. Эркке мээнин кайсы участогу жооп берет. Инстинкттер каерде, жана ретикулятивдик активдештирүү системасы деген бар. Дефолт системасы бар, лимб системасы бар, мээнин өзүндө системалар иштейт. Бөлүктөр. Ушулардын иштөөсүн мынтип мен дагы изилдеп отурсам, нафсинин каалоолоруна жооп берген участок мээде жок. Аны издеп кыйналышат. Мен айтам, бул деген нафсиде, буну Бишкектик бир журналист айтып атат. Өзү психологиянын өзүн концептуалдык изилдесең, нафсини айтып атат психология. Акылды айтып аткан жок. Акылга тиешелүү маселелер бул жөндөмдөр. Жөндөмдөр бул акылдын иши. Адаттар, мүнөз, кыр, бунун бардыгы нафсинин иши. Демек мен айтам, бекеринен бизде нафсиңди тый деп айтпайт экен. Бекеринен Аллах субханаху ва таала нафси менен сүйлөшпөйт экен. Адамдын нафсиси менен сүйлөшөт Аллах Таала. Араб тилинде да нафси деген сөз ошо. Анын өзү, да? Нафсаху. Менин өзүм, нафси. То есть биз ушул нафсини тарбиялайт экенбиз. Тилекке каршы ошо түштүктө ушундай сөздөр бар, нафси бале деген сөз бар. Өзбектөрдө сөз бар, нафси хава дейт. Да, нафси кибир дейт. Ушуларды изилдеп келсең, бул психология. Орустарда сөз бар, психика деген. Бул эмне? Бул адамдын нафсисинин өзгөчөлүгү. Ар бир адамдын психикасы өз алдынча. Өз алдынча. Адамдын өнүгүүгө болгон умтулуусу анын психикасынан көз каранды деп атат. Мен айтам, анын нафсисинин өзгөчөлүгүнөн көз каранды. Адам нафсиси өзгөрүүгө макулбу, макул эмеспи? Эгер ал комфортто, жалкоолукта жаткан болсо, өзгөрүүгө макул эмес. Демек, нафсини ойготуу керек. Нафсиге түшүндүрүү керек. Мен көп айтам, муну 20-кылымдагы өтө залкар алымдардын бири, китептерин окуп калабыз. Бедузаман Саид Нурси. Аллах анын рахматын алсын. Ушул кишинин китептеринде да көп айтылат ушул маселе. Мен нафсим деп кайрылат өзүнө. Сен азыр муну каалап атасың. Билгиниң, мунун келечекте мындай кесепети бар. Нафсисине кайрылат. Тарбиялап. Тарбия, тараббая деген сөз нафсиге иштеле турган иш тараббая дейт. Раббыга даярдоо, тараббая. Ошондуктан биз тренингтерибизди бүтүндөй нафсиге бурдук да. Нафсини изилдегенде адамдар чалкасынан кетип атат. Өзүнүн нафсисин билбейт экенбиз да. Өзүнүн нафсибизди билбейбиз. Биз аны
түшүнбөйбүз. Үстүртөн өзүбүз жөнүндө ойлорубуз башка, кыялдарыбыз башка, максаттарыбыз башка, нафсинин өзүнүн пландары бар. Ал айтат, пландаштыра бер, мейли. Баары мен айткандай болот дейт. Мына болду, проблема ушунда. Биз билбейбиз нафсини. Нафсини акыл башкарат да, ошол эле учурда. Жок, бул деген мени компьютер башкарат деген сөз да. Мени нафси иштетет. Просто эгер жакшы иштесе, күчтүү компьютер болсо, нафсиге толук кандуу маалымат берет, реалдуулук жөнүндө. Жана келген командага кызмат кылган система. Толук кандуу маалымат берет, нафсини тейлейт. Толук кандуу маалымат. Муну алсак биз зыян көрөбүз. Бул маалымат. Нафси тарбия көргөн болсо, да, муну акылым айтып атат, демек болбойт дейт. Компьютерим эсептеп туруп, бул жерде банкрот болосуң деп атат. Дейт да, ал ишке барбайт. Демек, бул жерде акылды туура маалыматтар менен сугаруу, ошол эле учурда нафсинин керектүү билим алуу. Керектүү билим менен. Ошол эле учурда нафсиге белгилүү бир мындай калыпка түшүп калган адаттар менен күрөшүү маанилүү экен да бул жерде. Жаман адаттар. Эгер жаман адаттар да, кыйратуучу адаттар нафсиге жугуп калган болсо, ал адаттар баары кетпейт, өлгөндө калат дейт кыргызда. Бул нейробиологияда далилденген факт, илимий факт. Ар бир аракет, ар бир кыймыл мээде нейрондук байланыштар, түйүндөр түзүп коет. Бул түйүндөр чачырабайт. Жаңы бир ячейка. Да, жок, түйүн. Ар бир нерв клеткасы, нейрондор чогулуп отуруп, миллиарддаган нейрондор чогулуп бир адат пайда болот. То есть адаттын программасы нейрондордо. Ал чачырабайт кайра. Бүттү. Аны чачыратыш үчүн мээни ачып туруп аны үзүп ташташ керек алып. Ал өлгөндө калат. Бүттү. Демек, ал адатты жоюш үчүн эмне кылыш керек? Жаңы түйүндү пайда кылыш, жаңы адатты пайда кылыш керек. Экөө ошондо доминанта, кайсынысы актуалдуу? Муну нафси тандайт. Муну бизге пайда, муну бизге зыян. Бүттү. Ошол тарбия. Биз бир аз мындай тереңирээк сүңгүп кирип кеттик окшойт. Негизи мындай бир жөнөкөй тил менен айтканда, негизи эле мындай азыр ушул теле программаны көрүп аткан киши, мисалы, нафсисин тарбиялоону эмнеден баштаса болот? Айтмакчы, Аллах субханаху ва таала адамдын мээсин ойлонуучу кылып жаратып берген. Айбандардын да мээлери ойлонушу мүмкүн, бирок биз эми алар жөнүндө маалыматыбыз жок. Бирок адамда эч ким ойлоно албайт, бул белгилүү факт. Ойлонуу нафси үчүн зарыл болгон процесс. Нафси ойлонуудан жыйынтык чыгарат. Мээ, кстати, нафсини да окуй турган компьютер. Нафсини да түшүнөт мээ. Андагы программаны окуй алат. Экөөсүнүн ортосу аябай тыгыз байланышта. Ойлонуу менен нафсини ойготсо болот. Туура ишке. Ойлонуу менен нафсини туура эмес ишке да багыттаса болот. Демек, эң биринчи кадамдар жашоо жөнүндө ойлонуп көрөбүз. Эмнеге келдик бул жашоого? Просто бүгүнкү күндө эмнеге жашадык? Эгер бүгүнкү күндө эмнеге жашадык деген суроого жооп таба албаса адам, таң аткан жок дебайт. Эмнеге жашадың бүгүнкү күндө? Үстүртөн ой дарып айтат, кандай эмнеге жашадың? Ну, иштедик да дейт. Эмнеге иштедик? Окууга бардык. Эмнеге иштедик? Кандай эмнеге? Акча алыш үчүн иштедик. Эмнеге акча алдык? Окат жейбиз да, ачкадан өлмөк белек. Так, окат жедик, анан эмне кылдык? Окат жедик, анан эмне кылдык? Уктадык, анан эртең кайра ишке чыгабыз, анан эртең дагы акча алып келебиз, анан кайра тамак жейбиз, анан кайра уктайбыз. Бул эмне деген жашоо? Бул эмне деген жашоо? Ойлонуш башталат. Эмнеге мындай жашоо? Эртең менен турам, жумушка барам, акча алам, окат жейм, келем, туалетке барам. Уктайм. Эртең менен турам, жумушка барам, акча алам, тамак алып келем, жейм, туалетке барам. Менден эмне чыгат? Туалетте толтуруу продукциясы чыгат. Башка эмне чыгат? Жок, башка эчтеке жок. Өзү менен өзү калыс ойлонгон адам просто пускай ойлонсун, эмне кылып атат? Туалет толтуруп атат, башка эчтеке кылган жок. Жок эчтеке. Ал өзүн алдагандар көп. Мен муну кылып атам, мен муну балдарды тарбиялап атам, муну үй бүлө багып атам. Бул жалган. Ар кимдин өзүнүн рызкысы бар. Ну сен Аллах Таала сени кул кылып жаратты, сен бир нерсени аткарышың керек эле.
Эмнени аткарышың керек, билбейсиң. Эмнени кылышым керек? Я. Ойлонгон эмессиң. Автопилот эле дүгүдүгүдүгүдүк. Ишке барасың, акча аласың, оокат жейсиң, туалетте отурасың. Ишке барасың, акча аласың, оокат жейсиң, туалетке барасың. Муктаждык деңгээлинде. Муктаждык деңгээлде. Мыногу нерсени эгер адам түшүнүп калса, ойгонуу пайда болот. Эмнеге мынтип атам? Адамдар эмне кылып атат? Бул деле мендей го. Бул деле мендей го. Бул деле ким мына бир жашоодо издей баштайт? Ким жашоосун сарптап атат, туура сарптап атат. Сарптоо деген сөз, мисалы үчүн менден кызым келип сурайт. Ата 10 000 сом берип туруңуз. Эмне кыласың кызым? Ну бир нерсе алам. Анан 10 000 сом берсең, ошол нерсени алат. Ошол сураган нерсесине иштетти акчаны. Ата бабаларыбыз дуа кылды. Аллахым мага бир бала бер деди. Аллах медеп берди. Анан бу бала жашоосун эмнеге иштетет? Мына маселе. Муну ойлонгон адам бүгүн таң атканча уктабайт. Ойлонса. Мунуга менен эмне болду? Нафсиде проблема пайда болду. Мен эмнеге кетирип атам энергиямды деген. Эмнеге жашап атам деген нафсиде проблема пайда болду. Уктата койбойт, тревога, кыжалаттык пайда болду. Ушинтип жашай беребиз ба? Ушу туура эмес турбайбы? Реалдуулукту мээ көрсөтүп берип атат. Нафси, сен эмне кылып атканыңды көрүп атасыңбы? Еще мынау үчүн сен тозакка түшөсүң. Зажигалка менен колуң күйгүзүп көрсөтүп кой, мындай күйөсүң. Демек, устаз, адам өзүнүн жашоосуна сара эсеп салганда, эмне кылып атам? Мен неге келдим эле? Анан каяка барам? Деген суроону бериш керек. Биз мынау кантип өзгөрөм деген онлайн тренингде 1 ай иштейбиз ошондо. Болот. Сен катыштыңбы? Ооба, устаз, мен катыштым. Жана 4 суроо. Мен киммин? Бир жумада мен киммин деген суроодон кийин өңүрөп ыйлап атат балдар. Мага отзывын жөнөттүр. Сен көрдүңбү? Өңүрөп ыйлап атат. Чоң эле бала. Мен эмнеге жашаганымды билбейм. Эмнеге жашадым? Бир кыз ыйлап жөнөтүп атат. Мен Аллах Таала ушундай жаратып койсо, мен эмне кылып жүрдүм? Бардыгынын максаты бар. Максатыбыз бар деп ойлогон, бир жашап атам деп ойлогон. Чындыгында жок. Бүгүнкү биздин реалдуулук чындыгында биз жаштарга иштебей койдук, тарбиялабай койдук. Жаштар жөн эле. Эмнеге мигрант болуп сыртка чыгып кетет? Кызык. Айлык издеп эмес, ачкадан эмес, кызык. Эч ким мага түшүндүрүп бербейт атат. Аякта эмне кыласың сен? Мына жерде бут катырбайсыңбы? Муну кылбайсыңбы? Муну кылбайсың деп түшүндүрүп бербейт. Тетирсинче бар кызым иште, акчаны сал, мен жашайм дейт атасы. Атасынын өзүнүн шкурный маселеси бар. Кызын жөнөтүп койгон. Кызына интересно там. Биякта газды күйгүзүп көргөн эмес, аякта мегаполисте жүрөт. Ушул маселе, мына биз жана тренингтерде мигранттар аябай көп. Өтө көп мигранттар. Кайтабыз дегендер канча? Эмнеге? Бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Нафси үчүн бүт аламдын кереги жок. Нафси үчүн муну дене жетиштүү. Ага муну аламдын кереги жок нафсиге. Дене жетиштүү. Мунун ичинде эле нафсиге ыңгайлуу өзү. Болгон ушунун ичинде комфортту көрсөтүп бериш керек. Муну кылсак биздин жашообуз комфорт. Мунугунда комфорт эмес. Жалкоолук бул комфорт эмес. Бул тетирисинче кыжалаттык. Мына 3 күндүк марафондо чечип беребиз, Кудай буйрса. Мен дагы жаңы телекөрүүчүлөргө эскерте кетейин, достор. Бүгүнкү биз сүйлөшүп аткан тема жалкоолук. Мына ушул жалкоолукту негизи конкреттүү бир түшүнүктөрдү алмаштырмайынча жеңишибиз кыйын болот. Тагыраагы устаз өзү айткандай, адам жалкоолугун жеңиши үчүн биринчи максатын коюш керек. Биз ушундай бир 3 күндүк марафон болуп атыптыр, устаздар уюштуруп атат. Бул марафондо жалкоолукту жеңүү марафону болот. Онлайн форматта ар бири үйүнөн катыша турган бир марафон. Бул марафондо адамдар 3 күндө жалкоолукту жеңүүгө туура түшүнүктөрдү алып, эмнени жасаш керек экендигин, эмнени өзгөртүш керек экендигин түшүнөт. Демек, эмнени кыла алган адам, демек жашоосунда өзгөрүүгө бел байлайт. Тагыраагы бул марафондо
ушундай бир мүмкүнчүлүк бар. Онлайн форматта сиздер 3 күн бою устаздан сабак аласыздар. Баса бул акысыз, атайын эл үчүн акысыз уюштурулат устаз. Жана эгерде катышам дегендер болсо биздин арабызда, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар, сиздерге бир мүмкүнчүлүк. Төмөндөгү номерлерге жазасыздар WhatsApp'тан 0553 23 60 02 номерине WhatsApp'тан жазып, мен 3 күндүк марафонго катышам деп жазып койсоңуз жетиштүү. Демек, мына ушундай мүмкүнчүлүктү аласыздар. Анда бул мүмкүнчүлүктү 3 тема көтөрүлөт. Биринчи күнү жалкоолук. Биринчиси жалкоолук. Калган 2 күн эртең айтабыз. Экинчисин табышмак кылып туралы дейт устаз. Качан башталып атат? Буюрса 17 апрелде башталат. 17-синде башталат. Мен тренингти өтүп берем, уюштурган жигиттер, кыздар уюштуруп атат. Рахмат устаз, негизи Аллах разы болсун. Чындыгында бул сонун бир мүмкүнчүлүк. Анткени Ийгилик академиясында күчтүү тренингтер бар. Биз дагы жакшы билебиз. Ийгилик академиясындагы тренингтер акылуу, анан күчтүү 1 айлык тренингтер бар, 1 жумалык тренингтер бар, 10 күндүк, 15 күндүк. Мына ушундай акылуу тренингтердин сиздерге ушундай мүмкүнчүлүк берип аткандыгы бул бир шанс. Демек, колдонуп калуу сиздерден. Бизде жалкоолук аябай актуалдуу өз чындыгында. Мисалы үчүн бизге тренингке келген кыздар бар, келиндер келет. Күйөөм иштебейт дейт. 4 жылдан бери дейт, 5 жылдан бери жатат үйдө. Эч жака чыкпайт дейт. Телевизор көрөт же сотка чыкпайт. Мен базарда иштейм. Балдардын контрактын мен төлөйм. Тамак ашты мен алам. Эрим иштебейт. Анан уже жетпей калдык. Ошого мен бир ишкердик баштайын деп келдим деп көбү келет да. Бизнес кылганы. Бизнес кылганга. Аялдар келет. Күйөөлөр жалкоолукка кирип кеткен. Эмне үчүн аялдар кирбейт жалкоолукка? Себеби аялдарда максат бар. Баланы тарбиялашым керек. Үй бүлөнү бекем кармашым керек. Эркекте бул максаттар демек жок. Ал жалкоолукка кирип кетет. Бизде бул өтө мындай бир өтүшүп кеткен оору болду да. Алардан сурасаң, бир эле нерсени айтат, иш жок дейт. Өзүнүн эшигинин алдын чөп басып кеткен. Чаап койгон. Иш жок. Иш жок. Көбү ушуга шылтайт. Кээбилер такыр мээң токтоп калат. Бизде коррупцияны көрбөй атасыңбы дейт. Анын кандай байланышы бар сен үйдө диванда сасып жатканыңа? Эмне коррупция болбосо эле сага келип, тур дейиш керекпи? Сени өкмөт келип тамекиңди өчүрүп коюш керекпи? Өкмөт келип эшигиңди чаап бериш керекпи? Мен түшүнбөдүм. Жок, бул чындыгында жалкоолук. Ошого кирип кеткен, ошо ооруга кириптер болгон. Анын себептери аябай көп. Айтып атпаймынбы? Садака төлөгөндөн баштап, садака бергенден баштап, максатсыздыкка чейин ортосунда өтө көп себептери бар. Аны жеңүүчү адаттарды пайда кылуу да зарыл. Болбосо бул аябай коркунучтуу маселе жалкоолук чындыгында. Кээде жөнөкөй эле бир ишти создуктуруудан башталса, бир күн карасаң сен деле диванда чогулуп жаткан болушуң мүмкүн. Айтмакчы, мына Рамазанда аябай көп жалкоолукка кирип кетет. Наоборот. Жалкоолукка аябай кирип кетет. Эмнеге? Рамазанды туура эмес түшүнүү бар да. Адамдар өзүн аяйт Рамазандан. Нафиси Рамазандан коркот. Кандайча? Курсагым ачып калат. Суусап кыйналам. Нафсинин эң корккон сөзү кыйналуу. Нафси кыйналуудан коркот. Курсагыбыз ачып кыйналабыз да. Анан суусап кыйналабыз деген нерсе кой туруп мына Рамазанда уктайлык. Азыраак кыймылдайлык. Уйку канбай калат. Азыраак кыймылдайлык. То есть күндү кыймылдап энергияны кетиргенден көрө уктап. Энергия сберегающий режим. Да? Рамазан бүткөндөн кийин анан ушул адатка айланып калган болсо бүт. Жалкоолукка кирип кетет. Ошон үчүн биз айтабыз, Рамазан өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү боюнча эс алуу ай эмес. Өзүн аяоо ай эмес. Тетирисинче кыйналуу айы. Түйшүк айы. Эмнеге? Ушул айда адамдар жалкоолуктан чыгат. Ушул айда жалоорган нерсесин бүтүрүп алат. Ушул айда эрк курчуйт. Ушул айда кубат көбөйөт. Дене туура тамактанат,
Психология негативтен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, коомдо негатив аз. ооба. Кадимкидей билинет. Бүтүндөй мусулман өлкөлөрүндө негатив кадимкидей алынат. Себеби бул ибадат катары эсептелет. Негативти кетирүү ибадат болуп эсептелет. Мына ушул нерселер аябай зор өбөлгө түзөт да, адамдар мына Рамазанда тетирисинче жалкоолуктан, создуктуруудан, кубатсыздыктан чыгып ала турган ай да өзү. Бизде мына ошону түшүндүрбөгөндүктөнбү же түшүнбөгөндүктөнбү билбедим. Адамдар тетирисинче иштеп жүргөн балдарда Рамазанда отпускка чыгып, энергиясы бириге иш режим көтөрүлөт, ошондон кийин жалкоолукка кирип кетет. Жок эле дегенде бир 3 ай, 4 ай жалкоолук менен ооруйт. Көпчүлүк мен угам да, мен Рамазандагы бойдон өзүмө келе элекмин дегендер бар. Дагы эле түнүм күнүм алмашып калып, ошо режимден чыга элекмин дегендер бар. То есть Рамазанды тетирисинче кыйналып, түйшөлүп чыга алыш керек Рамазанда. Болот кантип курчуду дейт го. Демек, кыйынчылык менен эркти күчөтүш керек. Эркти машыктырыш керек Рамазанда. Ачкалык, суусагандык бул нафси коркотурган нерсе эмес. Тарбия көрбөгөн үчүн коркот. Мындай карап көргөндө устаз, негизи адам баласы негизи 3 нерседен турат окшойт да. Балким жаңылсам оңдоп коесуз. Денеден, нафсиден жана акылдан турат экен. Мээден турат экен. Мына ушул үчөөнү иретке келтирүү маанилүү. Үчөөнүн байланышы маанилүү. Мына ушул үчөөнүн байланышын негизи эле биз адамдар өзүн иретке келтирип алыш үчүн мына ушундай бир чоң мүмкүнчүлүк болгон Рамазан экен. Ушунун үчөөнү тең бир жерге дене кадимкидей үстүгө чыгат. Денең сезесиң, курсагың ачат, дене өзүн билдирет Рамазанда. Мээ өзүн билдирет. Нафси номер 1 өзүн билдирет Рамазанда. Чырылдап туруп алат. И ушул нерсени анан Рамазанда ушул ар бирин өз алдынча бири менен тыгыз байланыштап тарбиялоо. Эмне үчүн адамдар Рамазандын жанагындай лаззатын көрүп калат. Булар ушундай өзүн тарбиялаган адамдар Рамазандын баягы рахатын сезип калат. Ошон үчүн Рамазанды күтөт. Ошон үчүн Рамазанда колунан келген нерсенин бардыгын жасайт. Ушул кубат 11 айга жетиш үчүн. Себеби Рамазанда канчалык кашекилик, ошон канчалык кашаңдык менен чыкса, заряд бата эле отурат. Рамазан бүтөр менен баштайт кээ бирдер. Илгерки иштерин. Кайрамыраак. Ооба, ошон үчүн Рамазан бул чындыгында мен чын жүрөгүмөн кубанам да Аллах Таала Рамазанга жеткиргенине. Эмкиге барбызбы, жокпузбу бир Кудай билет. Азыр бар экенбиз, давай бүгүн колдонуп калалы, Рамазанды колдонуп калуу керек. Рамазанды өз мектеп дейт ошон үчүн. Тарбиялануучу, билим алуучу ай. Устаз, анан бул негизи эле жалкоолукта кубат маанилүү дейт да. Адам негизи эле кубатты кандай кылып толтурса болот? Кээде максат бар, туура. Кээде максат бар. Умтулуу кылайын десең, умтулайын десең, отун жок. Кубат бул отун, отундун күчү. Окат туура эмес дегенбиз, чөйрөбүз туура эмес. Койчу биздин кубатыбызды толуктап туруучу, кубаттандыруучу, заряд берүүчү нерселерибиз жок. Или алсыз. Булактар токтоп калган. Булактар аз. Жашоонун кубаты болот. Жана адам күнүгө ошол кубаттан алып сарптайт, күч. Күч кубат деп ошон үчүн айтат кыргызда. Күч күнүмдүк жашоого сарпталган, токтун деле күчү бар, кубаты бар. Кубаты гестен чыккан алы, күчү бизди уруп турган. Вольт, ампер эки башка өлчөнөт. Жашоонун да мына ошондой кубаты болот, албуттаган кубаты. Ал кубат Аллах субханаху ва таала адамга кубаттын булактарын берип койгон. Аны бир күн өтөбүз, үлгүрсөк. Ошол кубат булактарына маани бербесек, кубаттануу жок болот да, кубат отура баштайт. Күндө да күчүң да жок. 2 саатта чарчайсың. Сүйлөшкүң келбейт. Телефонго кирип кеттиң, чыкпайсың. Жалкоолук ушундан деп айтканы ошол. Бир нерсе кылайын десең, кубатың жок. Кубатты туура сактоо, анан сарптоо бар экен да. Аябай маанилүү, толуктоо. Толуктоо. Жаштыкта эмне жетпейт? Жаштыкта акча жетпейт. Акча жетпейт. Карылыкта ден соолук, кубат жетпейт. Кубат.
Кубат жетпейт. Мына экөөсүнүн балансын табуу, жаштыкта акча табам деп туруп, жаштар кубатын кетирип алат. Кубатты кетирет. Кубатты толуктоочу булактарды таза кармайт, булактарды жок. Акчаны табат, бирок кубатын жок атат. Караганда кубат булактары жок, анан шүмшүгөн абышка болуп анан жашай албай кыйналат. Акча көзүнө көрүнбөйт уже. Карлыкта акча проблема эмес. Кубат проблема. Ошон үчүн биз айтып атабыз, азыртан акча үчүн бүт кубатты кетирбе. Акчаны тапканды үйрөн жана муну сарптаганды үйрөн. Кубатты сактап калуу үчүн. Акчаны сарптаганды үйрөнүш керек эмне? Кубатты сактап калуу үчүн. Кубат бизге бүт өмүргө керек. Аны муну болор болбос акчага 20 000 сом, 15 000 сом айлык үчүн бүт кубатын берип таштайт, ден соолугун берип таштайт. Күндүр түндүр иштеп, ден соолук, кубат бүттү, кетти. Анан ал акча да эчтеке жетпейт, кубат да жок. Бул аябай чоң проблема бизде. Кубаттын жоктугу да жалкоолук. Бүгүнкү күндө негизи сиз айткандай жалкоолук номер 1 да. Номер 1. Анан мен ойлойм, биздин буга келип калганыбыздын себеби негизи эле бизге максат койдуруп, же болбосо сен өзүңдү момундай кылып кубаттандыр, сен мону кыл деп бизге мурдакы муун бербеди окшойт дейм. Бере албайт эле. Мурдакы муун мына биз. Биз өзүбүз кулдуктан чыгып, эркиндикти билбеген муунбуз. Муну чындыгын айтыш керек. Биз Советтер Союзунда кул болуп жашаганбыз. Советтер Союзу кулдук система. Мамлекет атуулдарын кулдай караган. Кулдай. Мамлекет өзү каржылайт бардыгын. Төрөлгөндөн баштап мамлекеттик төрөткана, мамлекеттик бала бакча, мамлекеттик мектеп, мамлекеттик институт, мамлекеттик ишкана, мамлекеттик өлүп калсаң мамлекеттик көрүстан. Бардыгы мамлекеттик. Элдин колунда менчик жок. Эл барат, мамлекетке иштейт, айлык алат. Айлык өлбөстүн күнү. Жетпейт эчтекеге. Эл жетпегенин деле билбейт. Салыштырайын десе бары жок, жабык. Чет менен мамиле жок, жабык. Жыргал ушул экен. Коммунизм турбайбы ушул? Болду. Жашоо деген ушул турбайбы? Деп кулдун жашоосунда жашай берген. Элестет бир чөлкөмдө бүт кулдар жашап аткан болсо, сырт менен эч кандай байланышы жок, алар өзүнүн жашоосунда жакшы жашоо деп эсептейт. Компакт. Анан 90-жылдары бул мамлекет урады. Ордуна жаңы мамлекет пайда болду, суверен. Анан ал элине эркиндик берип салды. Эгемендүүлүк жарыялап ийди. Силер эркинсиңер, эгеменсиңер деди. Мүлктү да таратып берди. Мунугу менен ишкердик кылгыла. Кулдуктан чыккан биз каяктан билебиз ишкердикти? Акча кармап көрбөсөк. Тракторларды аралап темирге саттык да, койлорду аракка алмаштырдык. Жок кылдык мүлктү. 5-6 жылда тып-тыйпыл жок. Анан кайра келдик, айлык бересиңби, бербейсиңби? Мамлекет кайсы айлыкты берем, бүт баарын таратып салам. Анда мен кеттим, анан миграцияга чыгып кеттик. Кайсы максат? Максат болуш үчүн менде ишкердик болуш керек. Мен бүгүн мынанча баалуулук кылсам, эртең мынанча баалуулук жасашым керек. Мен мунугу продукциямды ааламга чыгарышым керек, Америкага сатышым керек, бияка мунугу нерсе, космос, тиги бу. Кайдан ал? Биз эркиндикке чыккан жок. 30 жылдан ашык биз психологияда кулдукта жашап келатабыз, айлыкта жашап келатабыз. Азыр деле биздин муун балдарын жакшы айлыкка жөнөтөт. Өзүң ишкердик кыл деген ата-энени мен көрө элекмин. Бизнес кыл деген ата-энени мен уга элекмин, же мен ушундай дүлөймүнбү билбейм. Оку дейт. Жакшы айлыкка кириш. Жакшы айлыкка оку дейт. Мен сага контракт төлөп берем дейт. Ал келет да биринчи, экинчи курста бала карап туруп караса бул иш жок. Атаңда иш жок экен десе, окумага дипломдап келип бер болду дейт. Мына психологиядан биз кутула элекпиз. Ошон үчүн балдарыбыз окубайт, келет да атам урушат дейт. Бир окуу жайга атасы киргизип койгон. Ал окуу жайда молодец да. Андай ата-энелердин акчасын алыш керек. Мугалимдер интернеттен чыгарып алып келип балага сабак берип, 1 айда бир, 2 айда бир көрүнүп койт сабакка. Развод деп койт, развод кылып койт. Өзү официант болуп иштеп жүрөт. же да бир жерде бир нерсе болуп иштеп жүрөт. Бүттү. Анан окууну эптеп бүткөндөн кийин анан кеттим мен дейт да, анан миграцияга кетет. Кайдан максат? Кайдан максат? Жок. Анын үчүн менимче ушул бир муун жоголуш керек беле дейм да. Биздин муун мына талтайган муун болдук. Бир мамлекеттен кулдуктан чыгып эркин боло элекпиз. Эми кийинки муун
Балким өзүнүн доорунда жашайт окшойт. Мен ошентип элестетип атам, азыр жаштар эми ошо жанагынтип ата энесинин таасиринде айлыкка 25-теги бала өзүн студентмин деп сорот атат. Карапай. 20-дагы, 25-теги бала 1 минутасын эсептесең 60 тыйын. 20 тыйын, 10 тыйын 1 минутасы. Айылда bir uy 70-80 тыйын 1 минутасы. Уйдуку. 1 минутасында 60 тыйындык продукция жасайт уй. Бул 25-теги бала 10 тыйындык продукция жасайт. Эмнеге? Мен студентмин дейт. Мына ушундай кереги жок бир студенттик бар. Анан муну айтсаң баягында айтат. Эми элдин баардыгын эле сен эмне? Бизнесмен кылып ийин дейсиң дейт. Ооба, мен айтам баардыгын бизнесмен кылып ийиш керек. А ким иштейт айлыкка? Мен айтам, иштетебиз. Табабыз. Мигранттар келсин бизге да. Бизге келет. Бизге келсин мигранттар. Негизи мен телекөрүүчүлөргө айта кетейин, достор. Биздин түбүбүзгө жеткен ушул максатсыздык да. Мына ушундай бизде мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Жашоону өзгөртүүчү ушундай 3 күндүк марафон уюштурулуп атат. Кантип өзгөрөм деген аталыштагы марафон. Мына ушул марафонго катышууну каалагандар болсо, онлайн форматта болот экен. Онлайн форматта мен өзгөрөм жана мен жалкоолукту жеңгим келет деген адамдар мына ушул марафонго катышууга мүмкүнчүлүгү бар, достор. Эгерде ушул 3 күндүк марафонго катышууну кааласаңыз, ушул 0553 23 60 02 номерине WhatsApp'tan жазып, сиз азыртан орунду ээлеп калыңыз. Устаз, негизи бир сөзүңүздө айттыңыз да, жалкоолуктагы кээде керек депчи. Эмне назарда мен ушуну жакшы түшүнбөй калдым. Жалкоолук кылгың келбей атат да. Туурабы? Жалкоолук затында бир нерсеге мойнуң жарып бербей атат. Мойнуң жарып бербегени баалы өзүң каалабай атат ошо. Өзүң каалабай атат. Демек, арам иште жалкоолук керек. Арам иште жалкоолук керек. Ошо арам ишке жалкоолукту карматып коюш керек. Жок ушуна. Күмөн ишке жалкоолукту карматыш керек. Ысырапка жалкоолукту карматыш керек. Бөөдө чыгашага жалкоолукту карматыш керек. Мунун пайда жагы ушунда. Негизи мен ойлойм да, мисалы адам ушул 24 сааттык жашоосун тартиптеп алса эле көп нерседен арылабы дейм да. Ушул жерде тартиптин канчалык? Көп нерседен арылбайт, ошондо жашай баштайт. Вот, эми көп нерсе дегени баягы керексиз, кызык болгон нерсе. Жашоо, карап кой, жашоо өзү эффективдүүлүгү эмнеде десе, керексиз нерселерден арылуу. Бизди кыйнаган бул керексиз нерселер. Убактыбызды керексиз байланыштар алат, керексиз кызыгуулар алат, акчабызды керексиз буюмдар алат, кубатыбызды керексиз сарптоолор алат, жоготуу бүт бардыгы. Тартиптеп койсоң, мына ушулардан арыласың, чыныгы жашоо өзү калат. Мүнөтүң уктаганда уктайсың, иштегенде иштейсиң, жей турган нерсени гана жейсиң, ашыкчасынын кереги жок. Кыла турган ишти кыласың, себеби ал сенин жашооңдагы негизги маселе. Эч ким келип сени, давай муну кылабыз, давай мунуяка бас деп кыйнабайт. Эмнеге? Сенин конкретно өзүңдүн жашооң бар. Өзүңдүн максатың бар. Ал билет. Мен мына акыркы кезде телефонум бир күндө бир чалса, бир 2-3 эле адам чалат мага. Чалбайт калгандар. Ошо өзү адам эмнеге умтулса ошону алат экен да. Мен ушу бөөдө байланыштан аябай чарчат элем да. Ошо сиз менен жолугушалы дедик эле, сизге муну кеңеш сурайлы дедик эле, муну мындай кылалы дедик эле дей берет да. Биз ошондон тажап, ошо тажачумун ушундан. Колуман келген бүт иштерди кылдым, азыр Кудайга шүгүр 2-3 эле адам чалат бир күндө чалса. Калганы бүт менин кызматтык команда менен иштеген коңуроолор. Мындан улам эмне? Демек адам жашоосун тартиптемейинче жоготуулардан арылбайт. Жоготуулар тартиптөө менен гана келет. Демек, керексиз нерселерден арылуу мына ушул жашоонун сапатын жогорулатуу деген сөз. Ушул сапаттуу жашоо. Сон устаз, бул жерде бир оңдоп түзө зарылчылыгы келип чыгыптыр, туугандар. Бул жерде номерди мен туура айтып коеюн, бир аз жаңылыштык кетип калган окшойт.
эгерде ушул 3 күндүк марафонго катышам дегендер болсо, кантип өзгөрөм марафонуна катышууну каалагандар 0552 23 60 02 номерлерине кайеринде ката кеткен экен? Бул кодунда окшойт да. 0553 деп айтылды эле. 0552 менен чыгат экенсиң. 0552 менен. Бул менеджердин телефону. Ошо телефонго WhatsApp'тан чалып, WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңор, мен катталам, мен катышам деп, менеджер тилер каттап коет, анан тилерге шилтеме келет. 17-синде шилтеме менен кирип, биздин өзүбүздүн жанагы онлайн платформага кирип, ошол жерден 3 күн акысыз иштейбиз, Кудай буйруса. 3 күн буйруса. Эң күчтүү тренингти жалкоолукту жеңүү, анан экинчи, үчүнчү темасы сыр экен тууган. Эртең айтылат. Ооба, эртең буйруса жарыяланат экен. Анда эмесе биз теманы уланталы. Негизи мен деле кээде мындай жалкоолугум кармаганын сезип калам да. Мисалы абзел болгон иш турат, бирок ал кийинкиге кала берет. Ошонун бир психологиялык бир байланыштары кантип, эмне менен байланышкан? Бул мындай да, нафси эмнени зарыл деп билсе, ме канчалык чырылдабасын, менин нафси зарыл деген нерсеге иштетип салат. Аны токтотуп, мынауну кыл дейт нафси. Ушуну муктаж деп билет нафси. Мынауну кылууну зарыл деп билет. А ме айтат, мынау зарыл. Кантебиз? Десе нафсиге демек түшүндүрүү зарыл. Мүмкүнчүлүк берүү керек. Ал мени угушуна, менин маалыматын угуусуна нафсиге мүмкүнчүлүк бериш керек. Бул тартип менен келет. Биздин динде ошол нерсе бар. Кээде өзүң менен өзүң отуруп ойлон дейт. Тафаккур кыл да. Ошол нерселер түбөлүктүүлүк жөнүндө, Аллах жөнүндө, акырет жөнүндө, пайгамбарыбыз жөнүндө, койчу дин жөнүндө ойлонуу нафсини ордуна алып келип коет. Мен эмнени каалап атам, мен мынакта муну каалашым керек. Ушул учурда чырылдап аткан ме, көрдүңбү, мен туура айтып турмун, муну кылыш керек бекен? Болду, ошону кылабыз дейт. Нафси дайым өзүнө пайданы гана каалайт. Ме дайым нафсинин айтканын кылат. Чырылдаса дагы, аргасы жок, нафсинин айтканын кылат. Демек, нафсини туура тарбиялоо зарыл экен да. А бизде нафсини сындыруу деп айтат го. Туура эмес. Нафсини өзүңдү кантип сындырасың? Бул деградация. Мисалы үчүн мен бомждорду айтам, өзүн личность катары талкалап салган адамдар, деградация. Самооценкасы аябай түшүп кеткен. Нафсини сындырбаш керек. Нафси эмне бул? Бул бир гырылдап турган арыстан да. Ошондой сенин ичиңдеги бир арыстан деп элестет. Аны азыр эркиң бар, кармап атасың. Эркиң алсыраган күнү колуңан чыгып кетет, арамды көздөй. Өзүнүн каалоосуна кетет. Демек, аны үйрөтүш керек. Үйрөтүш үчүн ага мүмкүнчүлүк бериш керек. Нафсин качан үйрөнөт? Эгер керелден кечкеле алып урушуп, аны, муну, мээң муну менен занят, муну менен занят. Качан өзүң нафсиң мындай тормузду тээп, токточу, муну туурабы, туура эмеспи дегенге нафсиңе мүмкүнчүлүк бербесең, качан тарбияланат? Дини жөрөлгөлөр, дин устундарын бардыгын нафсини тарбиялоочу инструменттер. Демек, нафсини дагы мындай биз нафсинин каалаганынын бардыгын эле туура дегесек жаңылышып калабыз. Нафси өзү туура деп көрүп алган. Кинодон көрүп алды да. Бул бир жаш баладай кабыл алсак болот экен да, жөнөкөй түшүнгөндө. Нафси эмне? Аябай каалоолору көп. Нафси бир папка деп элестет. Компьютерде бир папка. Ичинде аябай көп файлдар бар. Ал файлдардын бардыгы адамды берилген жашоосунда этият кылып жашоого карап баратырган файлдар. Бирседен коркунуч болсо, нафси сразу ошого тура калат, мынтип, жолобо. Программасы ошондой. Коркунуч. Бирөө келтирип, мындан коркпо. Коркунуч муногу, бул коркунуч эмес деп ынандырса гана, практикада көрсө, аргументтери көрсө гана, нафси баягыны көрүп туруп, мындан коркпош керек экен дейт, болду, экинчи коркпойт. Эгер мына ушундай тарбия болбосо, ал автоматтык түрдө бир нерсени коркунуч десе коркуп жүрө берет. Ишти коркунуч, кыйын турбайбы? Ой, тертедим, карачы канча суу кетти. Ой, карачы кандай энергиям кетти. Коркунуч, всё, иштегиси келбейт. Көп оокат жегенди карачы, көп оокат жесем мага энергия келет экен, аябай ток жүрөт экен, всё, көп оокат жейт. Ал өзү алып ала берет. Аны ынандырбаса. Демек, нафсини
белгилүү бир мындай туура маалыматтар менен сугарып туруу зарыл. Азыр батышта, Россияда да ушул тенденция бизде да бир аз обу жоктук менен келет, бирок бар. Психологдор пайда болду. Булар нафсини тарбиялагандар. Нафсинин мыйзам ченемдүүлүктөрүн билгендер, психологдор. Так, мындай болуп атасызбы? А муну түп көрүңүзчү анда. Муну мынтсеңиз, муну мынтсеңиз деп нафсиге инструменттерди берет. Затында ушундай. Нафсания. Нафсания. А бирок негизи ушуну нафси деп тааныйбы же башка бир терминдер менен тааныйбы? Психика деп тааныйт. Ар кайсы мындай да, бул философияга окшогон илим да, азыркы психология. Бул академиялык мындай светтик да өз негизи. Диниде нафси деп тааныйт. Мен Меккеде бир алымдар менен учурашканда, ичинде бир алым бар экен, жиндердин нафсисин изилдейт экен. Мен айтам, адамдар калып эми жиндерге өтүп кеттикпи? Бар экен ушундай. Ар кайсы мына философияга окшогон ар кайсы эмелер бар да. Мектептер бар. Кайсыдыр бир мектепте нафсини эго деп түшүндүрөт. Внутренний я деп түшүндүргөнү бар. Я концепция деп түшүндүргөнү бар. Кимдир бирөөлөр там мозг деп түшүндүргөндөр да бар. Негизи кээ бир балким жанагындай бир медитацияга эме кылгандар тренингтерде муну душа деп айткандары да бар. Бирок диний болбогон үчүн көбүндө акыл менен нафстин ортосу чегин ажырата албайт да. Кээде акылдын предикативалары да нафсиге өтүп кеткен, нафсинин кырлары да акылга өтүп кеткен. Бул өтө татаал өзү. Бирок муну мусулмандар билиши керек эле. Кайсы нерсе нафсиден, кайсы нерсе акылдан билиши керек эле. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздер мына ушул нафсини туура тарбиялагыңыздар келсе, жалкоолукту жеңип өзгөрүүнү кааласаңыздар, мына ушундай кантип өзгөрөм деген аталыштагы 3 күндүк марафон уюштурулуп атат. Бул марафонго акысыз эле катыша аласыз. Болгону сиз 0552 23 60 02 номерине WhatsApp'тан мен марафонго катышам деп жазып койгонуңуз жетиштүү болот. Мен номерди дагы кайталап коеюн. 0552 23 60 02 номерине кайрылыңыз. Бул 3 күндүк марафонго акысыз катышып, сиз жалкоолукту жеңесиз. Жалкоолукту жеңүүнүн формулаласын алган адам, конкреттүү мээсине тапшырманы берген адам сөзсүз түрдө өзгөрүшү гарантия. Мына ушундай мүмкүнчүлүктү устаз түзүп бергенине аябай ыраазыбыз устаз. Ыраазымыз. Негизи ушул психология боюнча негизи кандай көз караштасыз? Жалпы алып караганда сиз мурда жактырбайм дечи элеңиз да? Психологияны жаман көрчүмүн. Кандай бул бирөөнүн ички дүйнөсүндө бирөө элестет күрөк көтөрүп алып жүрөт да. Бирөөнүн ички дүйнөсүндө бирөө орусча айтканда душу лезет. Бирөөнүн ички дүйнөсүндө бирөө лопатка көтөрүп жүрөт. Мен айтчумун. Менин ички дүйнөмдү менден башка ким жакшы билет? Мен ички дүйнөмдү өзүм эле тартиптейм деп айтчумун. Көрсө жок. Муну эгерде бизге түшүндүрүп бербеген болсо, бул ички дүйнө кандай иштейт, нафси кандай иштейт өзү, бул эмне болгон нерсе? Бунун башка, мээ менен, акыл менен кандай байланышы бар, дене менен кандай байланышы бар? Өз ара байланыштары кандай? Муну жөнөкөй эле формулаларды билип албасак чаташат экенбиз да, адамдарды түшүнбөй кыйналабыз. Эмнеге мен мындан мунуну күтсем, бул мындай иш кылып салды. Неге бул мени түшүнбөй атат? Эмнеге мен түшүнүп атам муну? Бул деле түшүнүш керек эле да. Мунун бардыгы нафсинин маселеси. Эр катын ортосундагы маселенин бардыгы нафсиники. Тилекке каршы үстүртөн жанагындай ойлор менен алданып жүрө беребиз. Мүнөзүбүз келишпей атат. Бул дайым ушундай. Ойлорубуз. Ал жараксыз ойлор. Бизди алдап аткан ойлор. Нафсибизди алдап аткан ойлор. Затында чукулап келсең, кыргыздан айланып сөздөр окумуш да. Ким кылса өзүнө кылат деп. Мындай чукулап келсең, кеп өзүңдө. Кеп өзүңдө. Анан неге мен ушинтип атат экенмин? Неге мен муну мынтип атам? Эмнеге мен аялыма муну нерсени мынтип койгон жокмун? Эмнеге мен муну нерсесин кечирип койгон жокмун? Эмнеге мен баламды мынтип эле койсом болмок? Неге мындай кылган жокмун? Чукуласа,
Оңой эле нерселер чыгат. Эмнеге деп бир 5 кабат эмнегени берсин. Эмнеге. Бешинчисинде эң мокок адам бешинчисинде жооп табат. Бирок мунусуну үйрөткөн эмес экенбизге. Бул биздин нарк, биздин каада, салт, тарбия мурунку муундардан, муурдакы муундардан кийинки өтпөй калган экен. Большевиктердин жетишкендиги ушунда болду да, биздин нарктан ажыратып салды. Эски кыргыз жок азыр. Бир тепкич аттап кетти. Бир ортодо бир 3 муун ушуну жоготту, наркты. Бул биздин нарк насил менен берилген педагогика. Анан келип, ушу батыштын психологторуна күнүбүз түштү. Мен азыр психологияга бир кандай десем, мен үчүн психолог 5 жыл окуса, мен 50 жыл окугандаймын да. Эмнеге? Бир эле нерсени түшүнүш үчүн 4-5 нерсени карап чыгам. Светтик психолог бир эле нерсени бир эле окуп түшүнүп алса, мен 5-6 нерседен араң түшүнөм. Тигини карайм, бул эмне дептир, бул эмне дептир, бул эмнени айтып атат, бул кандай дептир. Анан аягында динден, сүннөттөн карап туруп, мынауну айтып аткан турбай, биздин мынау табиятыбызды айтып атыптыр. Деп анан айтып чыгам. Ушунчалык биз артта калдык. Өзүбүздү таанууда артта калдык. Мына бизге рынок экономикасы деп туруп келип атат ишкерлик. Ишкерлик толугу менен нафсинин иши. Ишкерлик толугу менен нафсинин иши. Жетишпестик психологиясы бул нафсинин иши. Токпейилдик нафсинин иши. Эмне үчүн биз арзан десе эле бардыгын сатып алып атабыз? Нафсинин иши. Зыяндыры арзан болсо болду, ала беребиз. Эмне үчүн акысыз деп атабыз? Вот азыр эле мисалы. Эгер муну мынча төлө десең, нафсиси болбойт, койчу дейт. Жок дейт. Жок. Ошон үчүн жок дегенде Рамазанда ушу бекер экен деп келип, бир нерсени үйрөнүп алсын деп атабыз. Достор, 3 күндүк. Негизи өзү мындай тренингтер башка жактарда бекер десең келбейт, подозрительно айтат. Эмнеге бекер? Начар го анда деп. Ооба, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угуучулар, бизге берилген убакыт дагы аягына келип чыгып атат. Сиздер 3 күндүк кантип өзгөрөм деген марафонго катышкыңыздар келсе, бул акысыз 0552 23 60 02 номерлерине кайрылыңыздар. Анда устаз сизге ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Буюрса биз орозодо 30 күн долбоорунда дагы абдан кызыктуу дагы керек болгон дагы темаларды күндө алып баруучулар өзгөрөт, конок өзгөрбөйт. Конок өзгөрбөйт. Ушундай өзгөчө формат. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угуучулар, сиздердин жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, дуаларыңыздарда бизди дагы унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум.